Ассаламу алейкум, урматтуу эл кабардын көрүүчүлөрү, кандайсыздар, амансыздарбы? Мына менин бет маңдайымда турган электросамокат сатка коюлду. Азыр эси менен биргеликте сиздерге бүт маалыматтарды бермекчибиз. Кандайсың, ден соолук жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр. Бул самокатыңды сатка коюп турсуң? Ооба, сатка койдум. Эми көрүүчүлөрүбүзгө дагы кызык чыгар, эми бир маалымат бере кетчи. Бунун чыгарылган жылы 2023. 2023пү? Жаңы 2023. турбайбы? Албетте. Бул Бишкектен алынган. Азыркы учурда бул Ош шаарында. Жана бунун кубаты бир китеби боюнча 40 километрге жетет. Анан ылдамдыгы болсо 35 км/саат. 35. 35. Демек, кандай десек, жакшы эле кетет турбайбы? Ооба, жакшы эле кетет. Экинчи скоростка салып алып, орто газды берип кетип аткандай эле болот экен, эгер унаада бара турган болсоңуздар. Ошондой ылдамдыкта кетет экен бул. Ооба, ошондой. Жакшы. Анан өзүндө бул телефон койгучу бар, мына заводдон телефон койгучу бар. Анан бул ошо мотоциклда эле мына газ менен жүрөт, бурулат. Анан монунда ключ болот өзүнүн. Мондай салып туруп, басып койсоң, болду. Мына ылдый кылсаң иштейт. Газ тормоз. Газ. Ылдый кылсаң кетет. Бул тормоз. Ооба, эки тормоздар. Алды аркасы дөңгөлөктөрдөн кармайт, Жакшы, мына жерге отуруп алат. Мына жумшак экен. Ооба, жумшак. Өтө сонун. Андан кийин мунун аккумуляторун чечип алса да болот. Мына сидениясын артка кылып туруп, бул ключу менен аккумуляторду үзүп туруп, бул съемный деп коет. Мына кылып туруп, аккумуляторун көтөрүп алса деле болот. Эгерде аккумулятор отуруп калса, педаль менен тебип кетип, айдап кете берсе болот өзүнө эле. Велосипед болуп. Уже велик болуп калды бул. Ооба, уже велик. Ой, сон турбайбы? Анан могу кайрылып, баягындай неме боло береби? Болот. Чачылып кайра жыйналабы? Ооба. Кана бир көрсөтүп берчи. Машинага салына турган болот албетте. Ошону айтайын деп аткам да, мына машина унааларга салса болот бул. Ана, көрдүңүздөрбү? Руль бул жака жетет. Кайрылууда. Могу жерден кайрылат экен. Анан бул жака кетет. Адамдан амал качып кутулбайт. Караңыздарчы. Кандай болот эле? Кайрылып, белинен, колунан, бутунан кайрылып атып, кичинекей эле самокат болуп калат экен. Демек, муну кайрыса болот. Ооба, болот. Негизи болот. Азыр эми видеодо өзүңүздөр билесиздер. Тиши ооруган адам дарыгерге барганда сакайып калат го. Ошол сыяктуу болуп атат. Ооба, бул жеринен бүктөлөт ошондо, мондай багажга батат кеңири. Бүктөлгөндө кичине эле бир чамадан сыяктуу болуп калат экен. Жакшы, мына жерге эми кичинекейлерди так отургузуп алат экен, Негизи бул 130 кг чейин салмакты көтөрөт. 130 чейин. Ооба. Эки жаш бала учкашып минип алса, анда кенен эле айдаса болот экен. Мына дөңгөлөктөр дагы жапжакшынакай. Көп деле минген эмес окшойсуң. 2023-жылы чыгарылып атса, анда көп деле минген эмессиң да, туурабы? Ооба. Өтө сонун. Жакшы, мынакей, көрдүңүздөрбү, тростору дагы жапжаңы бойдон 2023-түн эми 3-чү айыны гана жашап атабыз, урматтуулар. Март айы. Демек, мунун чыгарылганына 2-3 ай эле болгон. Жапжаңы бойдон алыңыздар, миниңиздер, жыргаңыздар. Эгерде Ош шаарында ушундай самокаттарга кызыккандар болсо, же ушундайга муктаж болуп аткан болсоңуздар, анда бул сиздерге арналмакчы. Айдаңыздар, миниңиздер, жыргаңыздар. Ишке нары бери минсеңиздер болот экен. Жакшы. Негизинен мынабу рөлү өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша, каласаңыздар ылдыйраак, каласаңыздар бийиктетип минип алсаңыздар болот. Ылдыйга түшүрүп балаңыздарга берип койсоңуздар, балаңыздар деле мине берет. Мына бул отургучу дагы ылдыйга түшөт экен. Сигнал да бар. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Анча тиколордон жакшы чыгат экен сигналы. Мынакей, анда урматтуу туугандар, бир минип көрсөтөлү. Мынакей, бир минип көрсөтөлү. Газды. Кетти мынакей. Азыр эми катуу эле жүрөт, бирок эми мына бул жер тардыгына байланыштуу. Мына ушинтип айдалып атат. Жакшы. Моусун деле иштетсе болот. Мынакей, септи дагы кошумча күч катары кошту. Эгерде батарейкасы түгөнүп калганда, педал менен дагы тебип кетсеңиздер болот экен.
Эми эмне себептен бул баланын бетин жүзүн көрсөтпөйсүң десеңиздер керек. Бирок каалаган жок, ошон үчүн мен бул адамды кыркып жарымын эле көрсөтүп жаткан учурум. Мына. Эми туугандар, эми бул электросамокаттын баасы канча болду экен? Сиздерге бир билип берели. Канчага сатасыңар? Баасы 30 000. 30 000 сом. 30 000. Кем болот албетте. Түшүрүп бересиңер, 30 000ден дагы түшүрүп бересиңер. Жакшы. Анда урматтуу туугандар, жакшы арзан бааны айтты. Интернеттен дагы карап көрүңүздөр. Эгер болбосо, салыштырып келсеңиздер болот. Негизинен мен билгенден бир аз арзан эле айтып берди. Өзүң эле минип жүрө бербедиң? Эмне себептен сатасың? Аккумулятору слабый болуп атат. Слабый. Көпкө жетпей калып атат. Көпкө жетпей. Жаңылары ошол 8 000ге жакын акча экен. 8 000. Тапса болобу экен? Болсо тапса болот. Жакшы. Бирок негизи өзүң айдап минип көрдүң да. Минип. Кандай экен? Аябай жакшы. Мына аккумулятор өзү өчүп калса, мына велосипеддин педалин колдонуп эле минип кете берсең болот. Велик сыяктуу болуп калат. Өтө жакшы. Урматтуу достор, анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келип көрсөңүздөр болот.